7 класстын окуучусу Адинай Жумакадырова президенттен өрүк комуз белек алды. Сокулук районундагы музыкалык мектепте комуздан сабак алган окуучу буга чейин мамлекет башчысына өрүк комузду болгусу келип жаткандыгын айтып кат жазган. Бүгүн анын кыялы орундалып, өрүктөн чабылган 3 кыл комузду президенттин аппаратынын гуманитардык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана жарандык коомдук институттары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Кудайберген Базарбаев тапшырды. Адинай 3 жылдан бери комуз иримине барып, 10го жакын күүлөрдү үйрөнүп, карагайдан жасалган комузу жакшы чертилбегендиктен 21 мартта президенттин Орус майрамы менен куттуктап, андан өрүк комуз сураган. Өлкө башчысына жыл сайын жүздөгөн балдар кат жазышат. Алардын бардыгына маани берилип, мүмкүн болушунча ишке ашырылат. Биз мынакей руханий баалуулуктарды кайра көтөрүп, ошонун негизинде кандай бир биздин коомду алдыга жылдырабыз деген оюбуз бар да. Мынакей жакын арада биздин кызыбыз президентке катын жазыптыр. Андан кийин биздин президентибиз болсо өзү мындай балдарга, жаштарга жакын киши, алардын көйгөйлөрүн мындай дайыма ойлогон киши. Андан кийин ошо киши мынакей өз белегин бүгүнкү күндө бизге тапшырма берип, биз аркылуу бияка өрүктөн кылынган комуздун Адинай кызыбызга берип жиберген болчу.